Нандын түрүн чыгарган бул ишкана Адис Нан Манас районунун Кызыл Жылдыз айылында жайгашкан. 2023 жылы чакан цех катары ачылса, азыркы күндө чоң өндүрүшкө айланган. Күнүнө 2 тоннага жакын унду иштетип, облустун 3 районуна сапаттуу нандын 5 түрүн жеткирүүдө. Күнүнө бир 4000 нандын аяк бияк тегерегинде чыгат. Ал нан шопурлар келип, заявка бергенге карата чыгат. Un сырье өзүбүздүн Кыргызстандан алдырабыз, Бишкектен келет un. Негизи 5 түр нан чыгат. Буйруза Кудай кааласа, будан да көбүрөөк чыгарганга аракет кылабыз, областка чыгабыз. Ишкана бир гана нан бышыруу менен чектелбейт. Кошумча кондитердик азыктардын түрүн да чыгарат. Өндүрүүчүлөрдүн бул тармакка басым кылышына стандартка жооп берген ишканалардын жоктугу себеп болгон. Сапаты даамы мыкты болгондуктан жергиликтүү продукцияга суроо талапта көбөйгөн. Өзүбүздүн өндүрүштү көтөрсөкпү деген ойда. Өзүбүздүкүн өзү чейли, анан Бишкектен келип же башка жактан келгенче убакыт бул срок годности бар өзүнүн. Бул азыр кечкисин даярдалды. Эртең мененкисин кетет. Магазинге барганда свежий турат да, 4-5 түрү чыгат. Жакында торттор, пирожное изделиялар ошолор чыкканга Кудай кааласа, Кудай буйруса аракет кылабыз. Жаңадан бутуна туруп келаткан ишканада 20 жумушчу иштейт. Алар өлкө аймагынан келгендер жана жергиликтүү тургундар. Баары тең иштегенине жараша жакшы айлык алышат. Мен таныр жакта турам, лепешке жапыштырам. Бул кем биякта тестасын таярлайт. Шарайытлар баарысы жакшы. 50 000, 40 000 ошондой айлык чыгат. Кечкисин иштейбиз, эртеменки водительдер келгенче бул жакты дайындайбыз. Айлык учурунда берилет. Бул жерде обед пекер, өзүм Кировкадан болом. Мурда шаарда иштегем. Бияктан опыт алып, буйруса будущем өзүм дагы ушундай бир жерде ачсамбы деген ой болду. Бул ишкананын келечеги бар, себеби азыр толук кандуу иштей элек. Ошентсе да күнүнө түрдүү нандарды жана башка азыктарды чыгарып, эл керегин камсыздоодо. Жалпы өндүрүштүн наркы 130 миллион сомду түзөт. Анын 77 миллионуна быйыл жарым фабрикаттарды, сапаттуу нандарды, сэндвич жана башка продукцияларды жасай турган жаңы жабдуулар алынган. Ошондой эле өндүрүшкө ыңгайлуу имараттар да салынган. Каражат ишкерлерге мамлекеттин колдоосу менен аз пайыз ченинде берилүүдө. Жакшы, өкмөттөн жардам жакшы болуп атат. 1-2 күн ичинде Кудай буйруса мыногу өкмөттөн эме чечилинип атат, экинчи транш. Иш башталат, буйруса сырье кирет. Ал дагы полуфабрикат, манты, пельмень, вареники чыгат, ошого оборудование киргизебиз. Бул азыркы 2 печка заводской нандар чыгат. 40 мүнөттө 700 нан чыгат. Толук ишкана ишке киргенде 100дөн 120 кишиге чейин жумуш орун болот да, Кудай кааласа. Адис Нан ишканасы күчүнө киргенде облусту толук камсыздай алат. Бул ишти жөнгө салган ишкерлерди жергиликтүү бийлик колдоп, ар тараптуу жардам көрсөтүп келүүдө. Белгилей кетсек, унду кайра иштеткен мындай шарттагы ишкана райондо жалгыз. Себеби мында тазалыкка, сапатка өзгөчө талап коюлган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.